Саламатсыздар, урматтуу көрүүчүлөр. Бүгүнкү берүүбүз өзгөчө инсан менен болгон турат. Өзгөчө инсан дегеним бул инсан биздин кыргыз тарыхында өзгөчө орду бар. Улуу инсандардын урпагын улап, ошол кездеги бизге улуу мурасты насаат кылып жеткизип, ошол эле учурда өз жеке жашоосу менен дагы мыкты ийгиликтер жаратып, илимде болобу, коомдук иште болобу, чыгармачыл адабиятта болобу, жакшы эмгектер жаратып келаткан инсан. Ал инсан биздин айтылуу кыргызды уулу, кыргыз мамлекетин түптөөчү инсандардын бири Төрөкул Айтматов атабыздын кызы, Чыңгыз Төрөкуловичтин карындашы Роза Айтматова. Кош келипсиз жеке. Саламатсыңар. Мага абдан жакты Төрөкул Айтматовдун кызы дегени. Мен мындай кайсы жерде болбосун тааныштырганда Чыңгыз Айтматовдун карындашы деп тааныштырышат да. Мага албетте жагымдуу, абдан сыймыктуу. Бирок Төрөкул Айтматовдун кызы дегенде мен абдан ушундай жактырам ошону. Биз дагы өтө кубанычтабыз, апа. Ден соолугуңуз жакшыбы? Жакшы. Азыркы учурда байкашыбызча, апа, көбүнчө ушу жазуучулук мен алек болуп аткандай сиз. Ошондой болуп атат. Эми мен жаш курагымда келип калды, мындай бир жумуш, физикалык жумуш аткара албайм, анан болгондо компьютерге отуруп ошо эскерүүлөрүмдү жазам да. Мен көркөмдөп деле көп жазбайм, эскерүүлөрүмдү жазам. Анан мен эжемдин баласы бар, Асан Ахматов деген. Асан кат келдини жазган. Экөөбүз авторлош болуп жазабыз. Дагы Чыңгыздын «Человек жив, пока о нем помнят люди» деген орусча жазган китебибиз бар. Азыр Атабейт деген роман жаздык, жакында чыгат. Анан ошон үчүн мен негизинен ошо эскерүүлөрүмдү жазып, анан Асан көркөмдөгөндү жакшы көрөт. Экөөбүз ошо иштешип атабыз. Өтө жакшы, апа. Сиздердин баягы биргеликте иш алып барып атканыңыздар кыргыз үчүн, кыргыз урпагы үчүн, кийинки муун үчүн өтө баалуу эмгек жасап атасыздар, апа. Рахмат. Себеби залкарлар өтөт, бирок залкарлардын өмүрү баягы гендер казылбай калгандай эле белгисиз бойдон калып аткан учурлар көп да. Сиздер ошол учурларды Төрөкул атабыздын, мисалы, мынакей атам жөнүндө да китеп жазыпсыз, апа. Ооба. Бул архивдик материалдарга таянып, атамдын баягы биринчи 5 жылдык планды кандай жол менен аткарганды жазылды да. Жакшы. Роза апа, алгач бул берүүбүздүн максаты көрөрмандарга, кийинки урпактарга ошо жеке сиздин бейнеңизди ачып берүү да. Ошо сиздин бейнеңиз аркылуу ошо Төрөкул атабыздын ошол доордогу жакшы иштердин, ошол учурда кыйынчылыктардын, андан кийин Чыңгыз атабыздын дагы кылган иштери Илгиз агабыз турат. Ошо жалпы бизге кыргыздын каймагы болгон ушу инсандардын бейнесин сиздин бүгүнкү менен болуп турчу маекти аркылуу ачсак деп тилек кылабыз, апа. Рахмат. Анан эң эле алгач, Роза апа, ушу балалык кезиңиздерге бир аз токтолуп берсеңиздер. Төрөкул Айтматов жөнүндө, коомдук саясий ишмердүүлүгү жөнүндө. Эми атамдан баштайын. Атам Төрөкул Айтматов немеге баягы Совет бийлиги келгенде ошо мамлекеттин башына келген лидерлердин бири да. Жаш эле кезинде келет. Анткени бул киши чоң атамдан баштайын. Айтматтан. Жакшы болот. Айтмат үй бүлөсүн багыш үчүн, анан баягы башка кишилер ошо чогуу туугандарынын немесин, жашоосун жеңилдетиш үчүн тегирмен курат. Ал тегеректе тегирмен жок да, Казакстан. Шекерде ооба, шекер Пүркүрө суусунда. А кезде кишилер Казакстанга барып, ошол жакта ак тегирмен деген болгон, ошол жерден ун тартып келишчү экен. Эми бул алгычкы жол, анан ат менен, а кезде машина жок.
Анан айылга эле тегирмен салып коеюн да, элге да жакшы, мага да жакшы деп анан баягы тегирменди курат. Күркүрө суусунун жээгинде көпкө чейин ошол тегирменден калган таш жатты эле. Анан кандайдыр бир көрө албастыктар болобу, иши кылып, кокусунан болобу өрттөнүп кетет тегирмен. Баягы бир эле ташы калып, кийин ал ташты немеге алып барып коюшту. Музейде, Шекерде. Анан неме болгон мал-мүлкүн баарын тегирмен курганга жумшап коюп, абдан ооруп алда калат да. Ошол кезде россиялыктар темир жол курушат. Анан биз жакта темир жолду өткөрүш үчүн тоодон туннель жасаш керек. Ошол Казакстан аркылуу келе турган темир жол болот да. Жанагы Эчкили тоо деген тоодон туннель казып, анан Маймакка келет. Маймактан мурунку неме. Анан ошо Эчкили тоону жанагы туннелди казганда ошо жергиликтүү кишилерди ошого чакырышат, келип иштеп бергиле деп. Анан Айтмат Төрөкул деген баласын алып анан ошого барып иштейт. Иштеп анан кийин неметип жүрөт, жанагы бир орус инженерлери кыргызча билбейт, кыргыздар орусча билбейт. А бул бала тез эле орусчаны үйрөнүп алып, анан котормочу болуп кетет ал жерге. Анан ошол орус инженерлери Айтматка айтат, муну балаң абдан зээндүү, абдан мыкты бала экен, муну окутсаң жакшы болот деп. Ал кезде орус түзем мектептерин ача баштаган Россия. Ошо бизге жакын Жамбыл деп Совет кезинде Жамбыл, азыр Тараз, а кезде Улиата деген шаар болгон. Ошол жерде. Бул кайсы жылдар болуп калат, Роза апа? Бул 1914-15 жыл. Ошондо ошого барып, орус түзем мектебине барып окут балаңды. Балаң зээндүү экен деп кеңеш беришет дагы. Анан сыягы неме жолдома беришет го, направление. Анан Айтмат болсо Төрөкул менен бир жылдан ашык чогуу күн-түн бирге иштеп, бирге жатып, бирге туруп жүрүп, анан баламды кантип эми жалгыз таштайм ал жака деп анан мындай неме болот да, кичине ойлонот. Анан мейли барып көрөйүн. Шарты жакшы болсо калтырармын, болбосо алып кетем деп анан Улиатага барат. Улиатага барса, ошол орус түзем мектебинин директору Абжалбек Чолпонкулов деген киши экен. Абжалбек Чолпонкулов Таластан чыккан. Ал дагы ошо орус тилди үйрөнүп алып, анан Ташкенттен мугалимдердин семинариясын окуп турат. Ошо киши жанагы орус түзем мектебине директор болуп калыптыр. Алар Айтмат экөө тааныш экен. Анткени эми Таласта кандайдыр бир чоң окуялар болгон, кандайдыр бир маселелерди чечиш керек болгон коомдук. Ошондо мындай белгилүү адамдарды чакырышат да жыйналышка. Ошондо Айтмат да барчу экен, тиги Абжалбек да барчу экен. Экөөнүн жашы айырмасы көп, бирок карабай экөө абдан бири-бири жакшы түшүнгөн, сыйлаган адамдардан болушат. Айтмат келсе эле директору тиги киши. Анан айтат, ушу баламды таштап кете албай жатам, ушунча көнүп калдым мен муну менен күн-түн бирге болуп десе, анан ал айтат, эми акыбалыңыз да момундай экен. Айтмат өзү неме болгон, мындай чапкан, комуз чапкан, ушундай бир иштерге абдан таланттуу экен да. Анан ал айтат, биздин мектепте кол эмгек деген сабак бар. Ошого мугалим болуңуз, үй бүлөңүздү көчүрүп келиңиз, Төрөкулду окутабыз деп. Ошону менен анан Төрөкул жана орус түзем мектебине окуп калат.
Анан орус тузем мектебине баягы анан реалдык училище а кезде ушундай система экен. Ошо реалдык училищеде окуп жүргөндө Айтматтагы ал жерде бир 2-3 жыл иштейт. Анан ооруп калып айылга келет. Айылга келип анан айылдан каза болот да. Анан атасы каза болгонуна байланыштуу 20-чы жылы Төрөкул айылга келет. Айылга келип анан кийин орусча, кыргызча билет. Анан өзү зээндүү, мындай киши менен сүйлөшкөндө дагы абдан өзүнө кишини жакшы тартып алып, ушундай жакшы сүйлөшөт. Анан совет бийлиги байкайт да тез эле. Анан кийин жаштар менен иш жүргүзөт, комсомол сыяктуу. Эл менен иштеше турган кадр керек болгон да ал кезде. Ооба, аларга кадр керек болгон, орусча, кыргызча билген. Анан ошону менен иштеп калат. Мен кече эле бир макала жаздым эле. Ошо биздин айылдан дагы бир киши болот. Моңолбаев Султанбек деген. Ошо киши ал эми улуураак. Анан область, Талас облусунун деңгээлинде иштеп жүргөн киши. Анан бирок неме кылат, мындай көз салып байкайт да тиги Төрөкул кандай экенин. Анан кийин ал айтат, Төрөкулду неме дейт. Сен эми бул жерде айылда жаштар менен иштеп атасың, эми дагы бир чоңураак ошол жерде Аманбаев деген село бар. Илгери Грозный деп аталчу. Ошол айылга ВИК деген болгон, волостной исполнительный комитет. Ошого иштейсиң деп анан аяка которушат. Анан ал дагы жакшы иштеп атканда анан Ташкентке комсомол съезди болот окшойт. Эми ал кезде комсомол эмес, башкача айтышат да. Ошондо болжолду канча жашка караганда эле апа? Төрөкул атасы. 20-ларга таяп калган болот да. 17-де болот го дейм. 17-де. 17-де жана реальный училищени таштап айылга келет. Атаң катуу ооруп атат дегенден кийин келет. Анан атасы айтат, эми сен балдардын улуусусуң, үй бүлөнү сен багасың, менин акыбалым момундай болуп атат деп анан ал киши кете берет. Анан бул ошо 17 жашында жанагындай болуп калат. Анан Ташкентке барыш үчүн жана комсомолдун съездине акча жетпейт. Акча жок да. Анан баягы Моңолбаев Султанбек деген киши ал мурда бир байдын кызына үйлөнгөн экен да. Ал кыздын атасы аябай жакшы сеп бериптир. Мал, боз үй, жууркан төшөк, андан башка дагы аялдардын баягы бир эмгектене турган бир жакшынакай башка дагы бир предметтерди берет да. Анан ошонун ичинде Зингер маркасындагы неме машинка, кийим тиге турган машинка. Анан ал кийим тиге турган машинкага а кезде ал абдан сейрек кезиге турган. Ошо теги Олиятадан алып келип. Анан кийин Султанбек жанагы машинканы Олиятага алып барып, күрөканага тапшырып, акчасын алып, Төрөкулду Ташкентке жөнөтөт. Анан өзү кийин айлыгын алганда барып кайра машинканы сатып алып, кайра алат да баягы акчасын берип, анан кайра аялын алып келип берет. Ошол машинка айгече бар. Алардын кызы. Учурда каякта ал машинка? Азыр Көксай деген айылда ошолордун кызы Бүкөн деген эжемдин колунда. Мага сүрөтүн да салып жиберишкен. Эми эжем менден улуу болсо, ал киши да карап турат, анан бул машинканы музейге берсемби деп жатат. Бул машинка тарых музейинде тура турчу машинка экен апаңда. Эми тарых музейи болбосо дагы мен өзүм ойлоп атам, айылда Төрөкулдун музейи бар мектепте. Ошол жерге койсо болот, же Чыңгыздын музейине койсо болот. Бул баягы адамдын тагдырына таасир эткендеринде буюндардын бири болуп атпайбы? Чоң роль ойногон. Анан бул Султанбек ата жөнүндө дагы кандайдыр айтылбай калыптыр да, эскерилбей.
Анан ошо жакында эсиме түшүп, анан азыр кече макала жаздым. Ал Бөкөн эже өзү мугалим, абдан мындай коомдук ишмер. Мынау Айтматов клубу деген эл аралык Айтматов атындагы төш белги менен сыйлады кече күнү онунда. Ошону айтып коеюн. Эч жерден айтып эле келем. Анан ал эжем дагы келем деген, анан келе албай калды, кичине ооруп калып. Анан азыр ошо эжеме ошол сыйлык тийгени менен эжемди куттуктайм. Кудай өмүр берсин. Биз да куттуктайбыз. Ошол анан Ташкентке барып жанагы съезд болбой калат. Бирок Совпарт школага окуйт Төрөкул. Мындай 3 ай окуйт. Анан мындай немесин көрүп, даярдыгын көрүп, анан кийин Москвага Коммунистический университет трудящихся Востока деген болот. Ошол Кутыбага окууга жиберишет. Кадр мектеби болгон экен айтайын, Ал зирек балдарды тартып интернационал деген уюм болгондо ошолор түзгөн экен ал немени. Эми коммунисттерди тарбиялаган. Анан ошол жерге барып окуп, 22 жылы бүтүп келе, ушундай мынау китепте бар. Анан кийин ал университетти бүтүп келип, бул жерге иштейт. Эми анда жаш 22 жашта экен. Ошондо бир протокол бар. Тыныстанов баягы билим берүү сферасында иштеген да. Ооба, алгачкы баягы. Ооба, анан эми ошо кезде муну Жусуп Абдрахмановдун немесинде күндөлүгүндө жүрөт. Кыргыздын 95% сабатсыз болгон. 5% молдолор, араб графикасын билген. Анан совет бийлиги баягы эми өзүңөргө алфавиттан дагы окугула деп тапшырма берет да. Анан ошондо Тыныстанов түрк тилдүү мамлекеттер менен неме Азербайжанга барып, Бакудан чоң конференцияларга катышып, ошентип изилдеп отуруп, ошондо ошол комиссияда Төрөкулда бар. Анан кийин экөө неметип отуруп, баягы бизге латиница туура келет экен. Анткени араб тилинин фонетикасы бизге көп туура келбейт экен. Латиницада ң деген дамгалар бар, ошо туура келет деп анан бир протокол бар. Комиссия отуруп, анан ошо 22 жашар Төрөкул немени заседанияны жүргүзөт дагы, 24 жашар Тыныстанов сунуш киргизет. Латиницаны алалы деп. Ошону менен латиница кирип калат бизге. Бул 26-чы жыл калса эле, 25-чы жыл. 25-чы жыл, Кийин анан 40-чы жылыбы мен жакшы билбейм, ошондо кириллицага өтүп кетет. 39-40 жылдар. Бирок булар ошо аракет кылган, булар изилдеген, буну эл кичине билимдүү болсо экен, билим деңгээли көтөрүлсө экен деп булардын кылган иши абдан көп. Анан эми бул агитация пропаганда деген отделинде иштейт да Төрөкул. Ошон үчүн жанагынтип тил, жаңы газеталар, Эркин Тоо газетасы ачылганда ага дагы катышат. Анан бир топ ушундай бир иштерди аткарышат да. Төрөкул атабыздын баягы ушу илимге келип калышына, коомдук саясий турмушта элдин негизги роль ойноп калышына ушу Айтмат атабыздын абдан да роль аябай чоң экен, баягы чындап эле окусун, чокусун, эл көрүп, мындай бир агарган киши болсун деген бир эме тилеги менен болгон экен да. Эми анда Орусия колония болуп турат да Кыргызстан.
Анан көрүп турат, орус тилин билбеген кишилерге жашоо кыйын болот. Орус тилин билсе жашап кетет деп. Анан бир жагы ошол, экинчи жагы жанагы темир жолду иштеген мастерлердин кеңеши балаңды окут деп. Ошентип анан кийин окуп калат. Эме жөнүндө сурам келди Роза апа. Сиздердин чоң энеңиздер тууралуу кандай болгон адам? Ал кишини көрүп калдыңыздарбы, тарбиясын алып калдыңыздарбы? Чоң энемди көргөн жокмун. Мен атамды да көрбөй калгам. Атам камалганда мен 5 айлык нарис экен. Бирок чоң энем жөнүндө айткандарды билем. Атамдын кат сабат ачылган кишилер болгон балар? Жок. Сабатсыз эле, бирок абдан сөзмөр, абдан мындай жакшы нерселерди айткан. Атамдын бир эжеси болгон, Айнкүл деген. 2 карындашы, атам бир иниси. Мен эжесин да көрбөй калдым. Бирок анын балдары, неберелери азырда бар, катышып турабыз. Анан 2 карындашы ошолор мени бакты. Абдан, аларды абдан жакшы билем да. Эми ал кезде телевизор жок, радио жок, айылда. Анан ошо мен теңдүү кыздар чогулуп келип, жомок айтып бер деп эле жармашып калчубуз. Анан ошол кара кыз деген эжем отуруп алып, келгиле мен жомок айтайын деп, анан бизге жомок айтар эле. Анан мындай бир жакшынакай сөздөрдү, башынан өткөн тарыхты айтып берген, баягы аны 13 жашында күйөөгө берип коюп, аябай кыйналганын, ушулардын баарын айтып берген да. Мен эсимде калыптыр ошол. Кийин анан мына китепке киргиздим ошону. Гүлайым деген карындашы дагы сөзмөр эле, бирок ал бир мындай юмору бар, абдан бир келтирип туруп сүйлөй турган киши болчу. Анан чоң энемди айтышат, ошо сөзмөр болчу, жомокчу болчу деп. Сыягы ошо бирдеке бар го. Атамдын иниси болсо, ал камалып кетет атам үчүн. Атамдын 3-1 тууганы камалып кеткен ошондо. Репрессия жылдарындагы. Биз Москвадан көчүп келгенде, Алымкул деген аталаш агасы өзүнүн үйүнө киргизет, биз кире турган үй жок да. Анан өзүнүн үй бүлөсүн боз үйгө чыгарат. Анан где-то 1 айдан кийин бул эл душманынын үй бүлөсүнө каралашып атат деп, аны камап коюшат. Ошо менен кайра кайтпайт да киши. Анын сүргүнгө айдалып кеткенби? Ошо тагдыр белгисиз болуп калдыбы? Эми аны мындай акыркы жазган каты бар менде. Мына Ак Түз деген жерде иштептир. А кезде Ак Түз деген мына коргошун чыгара турган рудник да. Анан ал жерде баягы 2 жылча иштегенден кийин өпкөсү жарабай калып өлүп калат экен кишилер. Анан ошон үчүн атууга кескен кишилерди ошо жака алып барып иштетип туруп эле андан ары көмө беришкен. Эми Алымкул деген атабыз ошондой тагдырга туш келип калган. Анын Өзбек деген иниси болгон. Дагы ошо Ак Түздө болот. Баягы Төрөкул Айтматовдун туугандары деп туруп кысылган туруп саясий бирөмө болгон экен да. Бир тууган иниси Рыскулбек деген, ал немеге кетет, Манчжурияга айдалып кетет. Ошол жактан жазган каты бар болчу. Ал жерде да иштетишкен да бир. Темир жол, жок, жол салдырат экен. Анан Рыскулбек айтат, жазат катка. Мен өзүм ал катты окугам. Мен бул жерде шамалдуу жер экен. Мен бөйрөктөрүм ооруп атат. Анан ошон үчүн норманы аткара албайм дейт. Бул эми ГУЛАГда, ГУЛАГ боюнча ошол кезде бая киши батпай кеткен да. Анан мындай приказ чыгарышат. Физически жумушту нормасын аткара алгандар
мындай тамак беребиз, бир паёк. Ал эми физически иштей албагандарга абдан аз тамак берип, алар тез эле тазалоо бир процесс экен. Анан ошондой категориясына кирип калган окшойт. Кат жазыптыр мага, жарым пут талкан салып жибергиле. Мен иштей албай, норманы аткара албай, кыйналып атам деп. Анан апам, Карагыз апам экөө талкан жасап, анан кийин немеге азыркы Кара Бура деген район. Ошол жерге барып, почтадан талканды салып жиберет, посылка кылып. Бирок кайра кабар келбейт, алдыбы, албадыбы, эч кандай кабар таппадык ал жөнүндө. Анан баягы күнү Болот Жумашевич Абдрахманов деги Атабейтти казган киши 10 томдук китеп чыгарды. Ошол китепте репрессияга тушкан адамдардын жөнүндө информация, материалдарды көтөрдү. Анан ошол немеде китепте Рыскулбек бар экен. Алым кулат. Кайсы жерде? Манчжурия деп. Ал жерде кайсы жерде экенин жазбайт. Жалпы эле каяка кеткени тууралуу эле немеге ссылка деп эле койгон. Анын баарын жашырчу экен да. Ошентип атамдын 3-1 тууганы репрессия кайра келбей калды. Төрөкул атабызда 38-жылы ак жеринен репрессия кабыл алат. Негизи эле бирок ошол учурга чейин Төрөкул атабыз баягы темир жол салып, Төрөкул атабыз баягы билим алып, баягы мектепте бар, орус түз мектебинде окуп калганга чейин, андан кийин да бир убактар өттү да. Анан баягы коомдук саясий жашоосу кандай башталган атабыздын? Эми ошол келген мүмкүнчүлүктөн эле пайдаланып ошол турмушка аралашып калдыбы же чындап мындай дымагы бар беле Төрөкул атабызда? Эми мен ал кишини көрбөй калдым. Бирок муну архивдик материалдарды карадым. Ал кишинин ой жүгүртүүсү, ал кишинин заседанияны алып жүрүүсү, ошонун баары мындай сен айткандай дымагы бар киши болчу. Кийин бул эми неме болот да, чынында эле коммунисттик партияга берилип, социализмге ишенип, Лениндин дагы немеси бар да, баягы идеологиясына. Советтер Союзунда кишилердин баары бирдей жашаш керек, бай менен кедей болбош керек деген идея. Земля крестьянам, власть советам деген лозунгтар болду. Анан ошол үчүн ошого ишенип, чынында эле жанагы булар совет өкмөтүн орнотуп атканда баягы бай кишилердин жерлерин алып, малын алып, анын баарын кедейлерге тең кылып бөлүп берген. Мына иштегиле, барыңар бирдей жашагыла деп. Анан эми ага байлыгын алып койгон кишилер таарынат да. Анан аларды ссылкага жиберип ошентишкен да совет мезгилинде. Анан бул земельно-водная реформа деген болгон. Ошол суу менен жерди бирдей бөлүштүрүп бериш керек да. 21-22-жылдар болуш керек эле, жок, бул 28-жылдарда 20 жок, 20 мындай. Алгачкы жер реформасы Төрөкул дегенде Караколнарын облусуна обком секретары болуп барат. 25-жылы, 24-жылы. Азыр тил менен айтканда губернатор болуп барат да, губернатор. Анан ал жерден эми баягы жетекчиликке умтулгандар болот, кыргыздар бар, орустар бар. Анан баягы кыргыздар өзүнчө сүйлөшүп, биз элибизге мындай кылалы, андай кылалы, элге өзүбүз мектепке окуталы, мындай адистерди даярдайлы деп. Анан кээ бирөөлөр бар экен, жок,
Misal üçün ошо тоо кендерин иштетиш үчүн эле ал жерден жакшы маяны алат да. Россиядан ар кайсы жактан алып келип аларды иштетип, аларга маяна берип, биздикилер болсо отуруп калат. Ошолордун баарына каршы болушат да булар. Анан ошондо жергиликтүү кадрларды көтөрөлү деген бир максат болгон да. Кадрлар жергиликтүү даже рабочий класс болгон эмес да бизде. Ошол рабочий класс анан ошондо неме кылат? Бир Караколдогу НКВДнын начальниги мунун үстүнөн неме жазат, донос жазат. Ал немеде архивде бар. Бул келип, а дегенде өзүнчө туура иштеп аткан, анан азыр кыргыздар менен бирге алып группировка болуп атат. Айтматовду бул жерден алып кеткиле. Ошондо анан кийин обком, Кыргызстандын обкому Жалал-Абадка жиберет. Ошо Жалал-Абадка барганда, ошо 25-28 жылдар ошондо земельно-водный реформа, жер суу реформасын Төрөкул Айтматов жүргүзөт. Анан ошондо албетте ал баягы советтик немелердин баарын аткарышы керек эле. Бирок мындай бир жыйналыштарда элди чакырып, анан түшүндүрүп айтып, мындай кылабыз, андай кылабыз деп. Даже бир мага мындай деп айтып беришти эле. Барпы деген акын болгон да. Аны да чакырышыптыр. Анан кийин азыр эсимен чыкпаса Ырдайт. Барбакын. Барпы. Ал комузу жок, эч эмес, аспабы жок эле баягы. Ооба. Анан кара сөзгө салып. Агат минген батыраак Айтматов атаң чакырат. Элиңе болгон жериңе болгон эге, элиңе болгон чеге. Анан обл исполкомдун председатель Ботбаев деген болгон. Бозат минген батыраак Ботбаев атаң чакырат. Элиңе болгон эге, жериңе болгон. Элиңе болгон жериңе болгон эге, элиңе болгон не дедим эле? Чеге дедиңиз, а? Чеге. Анан ушундай лекцияларды элди чогултуп, ушинтип түшүндүрүп, эми ар кандай каршы чыккандар болгон. Сөзсүз саясий иш болгондон кийин сөзсүз болот да. Бирок чын жүрөгүнөн ушу совет бийлиги элге бир социалдык тең укуктуулук берет, эл жакшы жашап калат деп ошого ишенип, ошонун баарын жүргүзгөн да. Баягы сиз айткандай апа, ошол кездеги саясий ишмерлердин советтик бийликти орнотуудагы негизги баягы аракет күчү бул элдин жашоосу жакшырсын, теңдик келсин, мындай өзүнчө бир эл болуп, мындай тынч жашайлы деген бир эме аракет болгон да. Сабаттуулугун көтөрүп, анан баягы башка мамлекеттердин элине окшоп мындай цивилизованный немеге режимге алып келели деген да алар. Анан ошону менен эми бул мен Төрөкулду эле айтып атам, бирок бул абдан мындай биздин республиканын азыр пайда болушу ошо кезде ошо пайда болуп негиздешкен. Негиздеген. Жусуп Абдрахманов, ким эле? Тиги Иманалы Айдарбеков, жок, берки Касым Тыныстанов. Касым Тыныстанов, Арабаев, анан ошолор неме кылат? А дегенде кыргыз мындай болот да, совет бийлиги келгенде Түркстанский АССР пайда болот. Анан Түркстанский АССР болгондо кыргыздын бир бөлүгү Жети Суу облусуна карайт, бир бөлүгү дагы кайсы бир Казактын облусуна карайт, дагы бир бөлүгү Бухара облусуна карайт, дагы бир. Ошону менен кыргыздар жок.
баары облуска бөлүнүп кеткен. Ал облустарда кыргыздар улуттук азчылыкты түзгөн. Ошон үчүн алардын кызыкчылыгын караган эмес эч ким. Алардын тили, дини, ой максаты эч ким неметкен эмес. Анан ошондо Абдыкерим Сыдыков деген болгон, Арабаев деген болгон, Тыныстанов, ушулардын баары ойлойт, митип отурсак кыргыз жоготуп алабыз. Кандай кылса да кыргыздарды бөлүп, кайра өзүнчө чогултуп, бир область түзөлү деп Москвага чейин барып, Кремльге кирип, ошентип атып, а дегенде Кара Кыргыз областын түзүшөт. Андан кийин Кыргыз АССРин түзүшөт. Ошо ал эми Айтматов, Есенаманов, Шороковго окшогондор жаш. Алар кичине жашыраак да тигилерден. Москвадан окуу бүтүп келип, анан кийин жана Жусуп Абдрахмановдун тарабында болуп атышат. Ошо Кыргыз АССР болгон күндө дагы кыргыздар экиге бөлүнүп, жарымы давайте Кыргыз АССР Казакстанга кирсин, жарымы РСФСРга кирсин дейт. Анан эми ошондо Жусуп Абдрахмановдун тарапташтары бир жагынан РСФСР менен бизде чек ара жок. Тилибиз окшош эмес, динибиз окшош эмес. Биз өзүбүзчө мамлекет болууга мүмкүнчүлүгүбүз бар. Казактарга кошулсак, анда казак болуп кетебиз. Деп анан баягы аракеттин баарын ушулар жасап, анан Кыргыз АССРин түзүшөт. Бул баягы Орус РСФСРдин курамында, Кыргыз АССРдин курамында. Бул баягы стратегиялык жактан абдан ушундай туура кадам жасалган, абдан чоң иш жасашкан да булар. Ошонун аркасынан кийин өз алдынча автономдук болуп чыкканга негиз болду да. Кыргыз СССР болду. Анан кийин мына эгемендүү болуп калды. Булардын ролу абдан чоң ушу эгемендүүлүккө жеткенибиздин. Совет мезгилинде да иштешти, бирок ошо негизди салып кетти. Азыркы Кыргыз мамлекетинин мындай айтканда географиялык картасын ошол учурда эмгектенген биздин тарыхый ишмерлер, ошо башында турган Жусуп Абдрахманов, Төрөкул Айтматов, Иманалы Айдарбеков аталарыбыз өтө көптөр. Апа, анан ошол жак иштеп аткан учурда эле анан баягы 38-жыл келип репрессия башталбадыбы? Бул окуя негизи өзү 38-жыл болду, бирок кайсы убактан баштап анан баягы саясий куугунтук эмелер окуя эми бул репрессия деген бул мамлекеттик органдар тарабынан мамлекетке же коомго коркунуч алып келе турган кишилерге карата көрүлө турган жаза. Анан эми мен жыеним бар, Асан Ахматов деген, мен бир тууган эжемдин баласы. Ошол экөөбүз чогуу иштешебиз, авторлашпыз. Экөөбүз жакында Атабейит деген китеп жаздык. Жакында чыгат. Ал Атабейит деген китепти абдан жакшы түшүндүрөт. Бул репрессия кайдан келип чыкканын. А дегенде Сталиндин тегереги, баягы Лениндин немелерин жок кылыш үчүн, кадрларын жок кылыш үчүн репрессияны баштайт. Ал анан республикаларга кетет. А республикалар бири менен бири атаандашып, мен планды аткарам, мен лимит берген да. Мынча кишини камайсың, мынча кишини атасың, мынча кишини тиги ссылкага жибересиң деп. Ошондой болуп, мындай айтканда баягы бөрк ал десе башалган саясат күчөп кеткен да. Ошондой, бирок расстрельный мында списоктор экиге бөлүнөт экен да. Биринчи категория расстрел, атып өлтүрө турган, экинчи категория ссылка. Анан ошо расстрельный списокторду эки списканы тең Сталинге алып барчу экен. Анан Сталин кээде кээ бирөөлөрүн чийип салат экен. Тизмени өзү караш экен демексиз. Тизмени ошол кол коет экен, атылсын же болбосо камалсын деп. Анан ошону менен ал немеге кетет. План берилет. Ежов келип калат. 37-жыл быйыл неменин ошо репрессиянын курмандыктарын эскерүү боюнча неме болуп атат.
85 жылдығы белгіленіп атат да. Анткени 37-жыл ол максимум пик болгонда ошо эң көп кишилерди 37-жылы камаган. Аны мына Ежов НКВДга келгенде ошо китепте, биздин китепте абдан мындай ачылып жазылат да, эмне үчүн репрессиялар башталган. Репрессиянын баягы тарыхы бүт ошо китептен тапсак болот экен да. Ана баягы биздин азыр Атабейитте жаткан кыргыздын залкарлары, мыктылары ошол жанагы Лагвиненко менен Токтогулдун кесилишинде дейт, түрмөдө атылып, анан азыркы Атабейит аталган чоң таштагы көрсөң көрүп коюлган. Мен жана Моңолбаевди айтып атпаймынбы? Моңолбаев дагы камалат. Анан немеге 37-жылы ал кичине эртерээк камалат да, эртерээк атылат экен. Эч ким баарынан жашырган да, булар жашырып алып барып көмгөн да булар. Анан караңгыда алып барып көмгөн да. Анан кийин бул эмне үчүн баягы ким ал жерде ким бар экен өзү кызык болду да, бул табылганда мен Францияга барып калып, Франциядан келатып, анан Чыңгыз Төрөкуловичка Люксембургга кирип учурашайын деп кирдим. Анан айттым, Фрунзенин жанында ушундай бир жерде орду так айтылган жок, бирок ушундай казуулар жүрүп атат десем, анан 90-жылдар баягы 91-жыл. Анан Чыңгыз Төрөкулович айтты, бул кайдан кантип аныктайсың, бул кайсы жыл экен? Мүмкүн бул 16-жылга караштуу, мүмкүн бул бир инфекция болуп көп киши өлгөндө бир жерге көмүп койгон чыгар. Же болбосо дагы бир немелер ачарчылык болду деп ошентип койду. Анан мен келсем, Москвага аркылуу келсем эле атабыздын кагазы немеден табылып калып атпайбы. Анан ошол жерде баягы казуу жүргүзүп атканда көйнөктүн жакасына Султанбек же Султанбеков деп жебек менен саймаланган экен да. Анан ал газетага чыгып кетти. Ошондо анан жана Бүкөн эжем Моңолбаевдин кызы, менин атам ошо жерде экен деп чаап келип атпайбы бияка. Ага чейин немеден протоколдорду карап, документтерди изилдеп, ал Эшбаев Султанбек экен. Бул Моңолбаев, жок, ал Султанбеков Эшбай. Анан ошо Бүкөн эже келип, анан кийин менин атамдын да сөөгү ушул жерде дейт. Жок, сенин атаң эмес деп айтканга кудуретим жетпейт да. Трагедия да ал үчүн. Анан Чыңгыз аке айтып, ушундай болуп калды, сенин атаң эмес экен деп. Как раз ошол жөнүндө мен жакында бүгүн эртең чыгат макала. Өтө бир бар эме өткөн. Ошо Атабейит темасы боюнча Роза апа. Атабейит коюлуп калышы бул Чыңгыз атабыздын айткан баягы боюнча коюлган дейт, аталардын бейити деп. Ооба. Эми бул жаңы эле жанагы ана бейит жанагы Маңкурттун энеси коюлган. Кылмарда бир күндө. Ошол жаңы эле жазылып бүткөн да ошо китеп. Анан баягы немеге ана бейитти киргизбей коюп атпайбы кишилерди. Анан ошого мындай бир оюна келген го. Анан келгенде айтты, Атабейит деп коелу ал жерди деп. Чоң таш деп жүргөнбүз, эми ал жердин баары айыл бар, чоң таш деген, тоосу бар, чоң таш деген, бирок жанагы тарыхый мемориалдык комплекс Атабейит деп аталат. Аны Чыңгыз Төрөкулович келгенде өзү ошондой сунуш киргизген. Ошо менен Атабейит болуп калды. Бул ошол Атабейитте көмүлгөн биздин аталарыбызды кайра жерге берүү 91-жылдын 30-августу күнү. Бул баягы символикалык дагы бир мааниси зор. Эгемендүүлүк күнүнүн алдын бир күн. Бир күн мурун. Бир күн болуп, андан кийин эртеси менен жарыялап атпайбызбы? Эртеси
суверендүүлүк. Бул окуя чындыгында жалпы кыргыз эли үчүн, мамлекет үчүн бир трагедия да. Себеби мамлекет түптөгөн инсандарды жок кылып коюш бул элди мамлекет тарткы тарткандык да. Ошол бул дагы мындай да, бул 137 киши. Ошол 137 кишинин 40 кишиси мамлекеттик элита. Бийликте жана билим берүүдө, медицинада иштеген кишилер. Калганы айталы мугалим, базарда семечка сатып отурган кишиге чейин баягы планды аткарыш үчүн ата беришкен да. Дагы андан башка дагы толуп аткан көп кишилерибиз бар да. Алардын кайсы жерге көмүлгөнү белгисиз. Бул ата бейттин ачылып калышы өзү биз үчүн чоң бир тарыхтын белеги апа. Ооба, бул Советтер Союзунда бир да республикада мындай жер жок. Болбосо жана сиз айткан Болот Абдырахмановдун 10 томдук китебинде канча 10 миңдеген адамдардын тагдыры жатат. 20 миң. 20 миң адамдын тагдыры. Анын içinde 137 эле биз билген эле болуп калды да. Ана мен ойлойм да, азыр жаңы директор келиптир. Анан ал киши айтат, жаңы музей салабыз дейт. Эң айрда кичинекей эле музей бар. Жаңы музей салабыз, конференц залы менен иши кылып мындай жакшы курулуш болот дейт. Анан ойлоп атам да, ошо жерге жанагы доска памяти деп коюшат го, тактай дувал салып, ошого репрессияланган кишилердин фамилиясын жазып койсо, табылбайт да эми алар. Эч ким таба албайт аларды. Анан ошо репрессияланган кишилердин үлкөн эжеге окшоп издеп жүргөн урпактары ошол жерге келип Куран окуп, эскерип кетсе деген оюм бар да. Анан иманы билбейм, кабыл алышат жакта экен. Балким ушул берүү аркылуу көрүп калгандар болсо кабар кылар. Жакшы болор эле. Мен Казакстанга баргам. Казакстандан теги Акмоласына көп лагерлер болгон да. Ал жер суу жок, өсүмдүк жок, шамал, ушундай абдан оор жер да. Анан ошол жерге аялдардын немесин ачкан экен. Музей, лагерин. Аялдар жанагы бүгүн кечинде күйөөсүн камайт, эртеси келип аялын бул август айында, 37-жылы августта Ежов ушундай секретный приказ чыгарган. Ушулардын аялдарын лагерге, балдарын колонияга. Бул баягы тукум куруткулуу бир процесс. Анан ошону менен ал лагерге даже эмчекте баласы бар аялдар дагы ошо жака алып барылган. Анан ошол жерди азыр музей кылышыптыр. Мен ошого бардым. Ал жерди мындай деп атышат: Алжир. Акмолинский лагерь жен изменников Родины. Анан ошол жерде азыр музей кылып койгон. Ошол жерде дубал бар, эскерүү тактасы. Анан ошол жерде отуруп чыккан аялдардын баарынын фамилиясы жазылган. Туура, ошол жерде бир көрүп биз дагы ошол сыяктуу кылса деп ойлойм да. Анан ушул күнгө чейин баягы күнү ошо Бөкөн эже мен барам, ата бейитке барам. Кайра бара аламбы, жокпу, жашым келип калды деп мага телефон чалат. Анан ооруп калып келе албай калды азыр. Анан айтат: Садыр Нуркожоевичке кайрылайын дедим эле. Сен деле айтып койбойсуңбу дейт. Менин атамдын фамилиясын ошол жерге жазып койсун, мен барып Куран окутуп келем деп. Анан мен айтып атам: эже, анда тарыхый жактан туура эмес болуп калат. Негиздеме болуш керек да. 137 кишидин гана фамилиясы туруш керек. Ал эми башкалардыкын коебуз десек, анда ошол жерге. Бирок Ысык көлдө жазышты окшойт фамилияларды. Ысык көлдөн репрессия болгондордон. Ушуну мен жакшы кабарым жок. Болгон жана Болот Абдырахмановдун китеби билем, ошонун баягы тапкандар бар. Анан көлдө дагы ошол
жетегүз тарапта дейт, ошо көл жээкте бир токой да бир ошо бир бар дейт, бирок таба алайык ал нерсе. Бардык облустарда бар. Бар дейт, Примерно билишет кайсы жер экен, бирок эч ким аны казып чыгарганда дагы жана биздин аталарыбыздын документи сакталгансып, документи барбы жокпу? Ооба. Бул 4 кишинин документи сакталып калып, ошону менен такталды да. Болсо билбейт элек. Туура. Туура айтасыз. Анан Роза апа ошо сиздердин атаңыздар Төрөкул Айтматов мамлекеттик маалымат ишмери болуп атат. Мамлекет түптөөчүлөрүнүн бири болуп атат. Андан кийин ошо сиздин агаңыз Чыңгыз Төрөкулович Айтматов, Илгиз Айтматов, Төрөкулович Айтматов, сиз ошол инсандын жолун баягы татыктуулоочулар болдуңуздар да. Бирок бул баягы ошол кыйынчылык болду, атаңыздар баягы репрессия болду дегенде андан кийин дагы жашоо болду. Бирок сиздер бүгүнкү эрежеге жоңуна жетип калган жоксуздар да. Сиздерге да канча баягы эл душманынын балдары, кыздары деп балдары деп коюшчу. Контрреволюционерди элдин арасында контур деп койчу. Булар контурдун балдары деп койчу. Бул жагынан ошо кандай кыйынчылыктар болду мында бир кыскача бир айтканда? Эми бул жагынан апам 37-жылы биринчи жолу жогорку кеңешке СССРдикине же Кыргызстандыкына шайлоо болот. Аны шайлоо болгондон кийин барып шайлайын дейт да. Барбай койсом ана эл душманынын аялы шайлоого келбей койду, каршы дейт деп. Анан барат. Илгери шайлоо учурунда демеле аны мындай майрамдай өткөрүшчү да. Президиум отуруп, анан кишилер отуруп, сүйлөшүп, бирдеке лозунгдарды айтып. Анан апам келатса, биздин айылдын башкармасы атчан экен. Жакшынакай камчысы бар экен, ушинтип сүйөнүп отурган экен. Анан камчысы менен биздин апабызды өзү көрсөтөт экен. Ой, бул эл душман аялы эмне келип атат? Бул совет бийликке каршы да дейт. Анан апам жанына барат. Анан өзү анча деле неме эмес болчу, колуман келишинче айттым дейт. Мен конституция боюнча шайлоого укугум бар. Ошон үчүн келдим. Билимдүү киши болгондо. Ал башкарма конституцияны билеринде Кудай билет. Анан эми тагдырда кийин ал наша чегип ушундай берилип кетип мындай жакшы болбой калат. Анан апам дагы эми эптеп балдарды багыш үчүн иштеш керек да. Анан муну азыркы Кара Бура району, анда Кировский район, ошол жерге барат. Эми өзү кичине мындай суставтары ооруп, астмасы бар эле. Таласта тамеки да. Тамекиге иштей албайт. Анан өзү билимдүү киши болгондон кийин барып, мурун келип жүргөндө, Төрөкулов келип жүргөндө астынан тосуп чыгып, чуркап жүргөн балдар, анан ошол кезде райондун башына келишиптир да. Анан ошонун бирөөнө барат. Таныган бала эле, бул бизди ушундай жакшы көрчү эле деп. Анан барып, ушундай мен ушундай акыбалда калдым, мен балдарды багышым керек. Мага бир жумуш бер. Мен мага чоң кызматтын кереги жок. Мен муну дело производствону билем. Мен ошо документтерди так толтурганды билем. Ушундай эле жумуш берип кой. Десе мен сага жумуш бербейм. Эл душманынын аялына мен жумуш бербейм дейт. Анан апам айтат, мен макул Төрөкул эл душманы болсун, мен эл душманы болоюн. Төрт болдум эмне? Аларды сен детдомго бересиңби, туугандарга таратып бересиңби, өзүң бил. Мен кызыктырбайт алардын тагдыры. Анан апам аябай ыза болуп, ошол жерден немеден чыгып кетет да, эшиктен чыгып, атчан келген да, атты бир даракка байлап койгон дейт, ошого даракты кучактап алып ыйлап атам дейттим эле. Ошол жерде бир киши отурган, начальник жанында. Ал киши
чыгып анан неме дейт. Мени угуңузчу деп түртөт. Анан счетовод болуп иштей аласызбы? Иштей алам. Анда эртең баланча жерге келиңиз дейт. Ал загат зерно экен да, ошондой неме болгон экен. Ал немис киши экен. Жанагыны көрүп анан кийин апамды счетовод кылып алат да. Борор түшүнөт да. Анан апам билбейт счетоводствону. Ал киши женский гимназияны бүткөн, анан стенографистка болчу, тез жазганды билчү. Анан кийин бир счетовод болгондон кийин бир таблица түзөт го, ошону жакшы туура чыкпай калат. Анан өзүнүн начальницасына айтат, мына жерди карап коюңузчу, меники туура болбой жатат десе, баягы кагазды алып алып, колунан жетелеп алып, начальнигине кирет баягы. Анан мына ар кайсы жерден көчөдө жүргөндөрдү жумушка аласыз, алар момундай жөнөкөй таблицаны түзө албайт деп көрсөтөт экен. Анан ошондо жанагы немис киши айтыптыр. Сен аялсың го, мунун акыбалын түшүнбөйсүңбү? Мен душманыма каалабайт элем ушунун акыбалында калганда. Жардам берип койбойсуң, жөнөкөй неме да бул. Тез эле үйрөнүп алат деп анан кийин кайра жумушта калтырыптыр да. Ал киши кийин тез эле жумуш иши кылып кетет райондо. Немис киши? Немис киши. Мүмкүн башка кызматка кетти, же болбосо ушул аялга жардам берди деп адагы репрессияланып кеттиби, билбейм. Анан апам ушул бухгалтерияны өздөштүрүп, бир кезде анан немеге согуш башталганда анан кийин Жиде деген айылга бардык, ошол жерде бухгалтер болуп иштедим. Роза апа, сизге терең ыраазычылык билдиребиз. Сиз менен баарлашып отуруп, кадимкидей өткөн күндөргө баягы өзү жашап өткөндөй эле, ошакка барып келгендей эле бир жан дүйнөбүздө таасирлер болуп аткан учуру. Буюрса, сиз менен дагы ушул өткөн кеткениңизден, тарыхтан бир дагы бир узак бир баяндар кылабыз деп үмүт кылабыз. Келип бергениңизге чоң рахмат. Сиздер биздин байлыгыбыздарсыздар. Мамлекеттин байлыгы бул анын тоосу, суусу же гендери эмес дейт, анын асыл инсандары дейт. Ошол сиздер биздин байлыгыбыздарсыздар апа. Рахмат. Кудай өмүрүңүзгө береке берсин. Мен дагы силерге мына бул жерге келгенден бери менин тегерегимде бир жаш жигиттер мага суроо берип, сүрөткө түшөбүз деп атышат. Бир топ жакшынакай суроолорду берип атышат. Ошол силер жакшы бир мындай келечек жөнүндө ойлонгон жигиттер экенсиңер. Мен да силерге абдан ыраазымын, ушундай балдар бар экенине. Аман болгула, келечегиңер кең болуп, баягы биздин мына аталарыбыздын максатын, элдин турмушун бийик деңгээлге көтөрүп, элге жакшылык кылганга умтулгула. Амин. Рахмат апа.